Жугандан кийин кургатып, кысабыз. Кысып алып, анан ийилебиз. Согуйт. Килем согууда койдун жүнү колдонулат. Адегенде кыркылып алынган жүн таза жуулуп, андан соң ийке ийрилип, түр жасалат. Качан түр даяр болгон соң казанга суу кайнатылып, ага боек салынат. Батма Козумуратова үчүн бул иштер бала чактан күнүмдүк көрүнүшкө айланган. Анткени ал апасына кол кабыш кылып жүрүп, кол өнөрчүлүктү мыкты өздөштүрүүгө жетишкен. Биринчи сууду куябыз. Анан илгертен энелерибиз пичи туз салат эле. Биз да туз салабыз да, ыран салабыз. Мисалы үчүн 3 кило шалкыла турган болсок, 10 кашык ыранды салабыз дагы, анан аралаштырып туруп шалды салабыз. Ошентип анан кайнатып чыгарып коебуз. Биз ушу эмди энебиздин колунда бала кезден эле алектенебиз. Энебизге жардам берип, энебиз килем кычыбыйды. Килемдин араби жана жүл деген түрү кеңири жайылган. Жүлдү даярдаш үчүн кеминде 4 аял 15 күн тынбай иштөөсү зарыл. Ал эми араби килеми 5-6 күндүн ичинде даяр болот. Батма Козумуратова көп жылдардан бери килем согуп, буйртма алып келген. Аны менен бирге 2 уул 2 кызынын баарына өз колу менен килем жасап бергенин айтат. Чебер кол килем жасоонун жол жобосун бизге баяндап берди. Жүндү даярдап алып, ыранга салып, ушинтип килем кылабыз. Азыр бул жүл килем. Жүл килемге 20 кило кара, 20 кило кызыл кетет. Буну 4 адам соксо 12 күндө бүтөт. Айыл жерден ушинтип кичи болсо ham тириликке жардам деп кыймылдап турабыз да. Уз чебердин үй бүлөсү мал чарбачылыгы менен да алектенет. Айтымында 60 баш койдон жылына 2 араби килем чыгарат. Бир килем түрүнө жараша 15 000 сомдон 30 000 сомго чейин бааланат. Назгүл Абдрахманова, Эрнест Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Ийрип алып тартып анан ошого карап ыран салабыз.